Саламатсыздарбы кадырман теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, кайрадан түз эфирде укуктук суроолорго мыйзам чегинде жооп берүүчү юристтен кеңеш көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин тема кылмыш жана жаза. Жоруктар жөнүндө кодекске ылайык адам өзүнүн күнөөсү аныкталган аракеттери жана аларды жасаганынын натыйжасында келип чыккан кесепеттери үчүн жазык жоопкерчилигине тартылат. Мыйзамга ылайык коомго коркунуч келтирген күнөөлүү жана жазалануучу жосун кылмыш деп таанылат. Андыктан биз бүгүн мына ушул теманын алкагында суроолорду кабыл алабыз. Эгерде сиздерде кылмыш жана жазага байланыштуу суроолор болсо, бизге жөнөтүп, укуктук маалыматтар менен камсыз болсоңуздар болот. Адаттагыдай эле сиздер үчүн түз байланышта 03222 коду менен 55732 телефон номери жана ошондой эле WhatsApp аркылуу SMS суроолорду кабыл алуучу 0558 888 929 номери кызматта. Ал эми бүгүн сиздердин суроолоруңуздарга тажрыйбалуу юрист Мырзабеков Чыңгыз Авазович жооп бермекчи. Саламатсызбы Чыңгыз мырза? Студиябызга кош келипсиз. Албетте бүгүнкү тема коомдогу оор көйгөйлүү маселелерден, бирок аны козгобой коюу дагы мүмкүн эмес. Ошондуктан биз бүгүн кайрылган жарандардын мына ушул багыттагы суроолорун кабыл алалы деп чечтик. Ага чейин сиз жалпы эле теле көрүүчүлөргө жана радио угармандарга маалымат бере кетсеңиз, жарандардын кандай аракеттери кылмыш деп эсептелет? Саламатсыздарбы. Жарандардын укугу бузулса, коомго коркунуч жараткан аракеттердин бардыгы, мыйзам менен тыюу салынган аракеттердин бардыгы бул кылмыш болуп саналат. Кылмыш ар түрдүү болот. Кылмыш бул жаратылышка, экономикага, алсак жаныбарларга, жарандарга, ар түрдүү аракетине жараша, анын келтирген зыянына жараша жаза белгиленет. Жаза каралган эркиндигинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүнө жараша кылмыштардын бөлүнүшү жана аларга карата дайындалуучу жазалар тууралуу да айта кетсеңиз. Бул кылмыш 3 бөлүм менен квалификацияланат. Анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кылмыштар болуп бөлүнөт. Бул анча оор эмес деген кылмыштар бул 5 жылга чейинки эркиндигинен ажыратылган кылмыштар кирет. Буларга пробация органы колдонот. Демек, аларды сөзсүз эле алып барып камап койбойт. Аларга пробация органы алардын жүрүм турумун оңдогонго, анын мындан кийинки баягы кылмыш чын дилинен кылмыш жасап өкүнсө, ага мындан кийин анын мындай жакшы адам болуп кетишине көзү жетсе, пробация органы аны менен кызматташат. Демек, ага жардам берип, ага мындай жумуш таап берип, аны жакшы коомго аралаштырса болот. Демек, коомдон бөлбөй кармаса болот. Оор кылмыштар булар 5 жылдан 10 жылга чейинки эркиндигинен ажыратылуучу жаза чара. Демек, булар сөзсүз эркиндигинен ажыратылып, өзүнүн жазасын өтөш керек. Ал эми өзгөчө оор кылмыштар бул 10 жылдан баштап өмүр бою эркиндигинен ажыратууга чейин. Эмне үчүн 10 жылдан өмүр бою? Ал ошол мен айткан аракетине жараша болот. Өзгөчө мыкаачылык менен адам жасабай турган, акылга сыйбай турган аракеттерди жасаган адамдарга бул өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жаза белгиленет. Ал эми кылмыш ар түрдүү учурда болушу мүмкүн. Кылмыш атайлап жасалат, же болбосо байкабастыктан жасалат. Ошол жагдайлар эске алынып, кылмыштын оордотуучу жагдайлары, анын жеңилдетүүчү жагдайлары эске алынып туруп, ошол жылдардын аралыгы белгиленет. Ал эми зордук, зомбулук жасаган жаран мыйзам алдында кандай жоопкерчиликке тартылат? Зордук, зомбулук бул ар түрдүү учурларда болушу мүмкүн. Мен баягы көбүнчө үй бүлөлүк зомбулук болот. Же деги эле адамдарга зордук, зомбулук көрсөтүп, аны мажбурлап иштетүүлөр болушу мүмкүн. Булардын бардыгы кылмыш, бунун аракетине жараша. Демек, зордук, зомбулук кандай абалда болгон, ал денесине канчалык деңгээлде залал жеткирди, оор залал келтирдиби, анча оор эмес залал келтирдиби, ошого карата мен айткан баягы оор кылмыш, өзгөчө оор кылмыш кайсыл курамына кирсе, ошого жараша жаза белгиленет. Бул зордук, зомбулуктун дагы
ар түрдүү учурлары болот. Бул бир эле баягы кол көтөрүп, аны уруп сабаган бул зордук зомбулукка кирбейт. Бунун баягы психикасына залал келтириши мүмкүн. Аны кол көтөрбөй туруп, аны мындай бир зыян келтириши мүмкүн ага. Аны башкача жолдор менен алсак, анын эркиндигинен ажыратышы мүмкүн. Мыйзамсыз ар түрдүү учурлары болушу мүмкүн. Ошондуктан ошол жасаган аракетине жараша гана жаза белгиленет. Мунапыс тууралуу маалымат бере кетсеңиз, Кыргызстанда мунапыс кандай учурда жана кимдерге берилет? Мунапыс атайын даталуу күндөрү чыгарылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынат, президент ага кол коет. Мунапыс чыгарылып жатканда конкреттүү кайсыл адамдарга берилиши көрсөтүлөт. Алсак, аялдарга, же ошол 65 жаштан өткөн аялдарга, же деги эле жалпы аялдарга, биринчи жолу кылмыш жасагандарга. Анан ал жерде мындай көрсөтүлөт, кимдерге канчалык кыскартылат. Алсак, биринчи жолу жаза жасагандарга толук колдонулса, оор кылмыш жасагандар үчүн 3төн 1. Ал эми өзгөчө оор кылмыш жасагандар үчүн 4төн 1 колдонулушу мүмкүн. Бул ошо мунапыс кабыл алып атканда ал жерге мындай так көрсөтөт. Анда мындан сырткары мунапыс кабыл алып жатканда кайсыл беренелерге, кайсыл кылмышкерлерге бул мунапыс жайылтылбайт. Демек, кимдерге ал колдонулбайт, кимдерге аларга мындай колдонулбашыгы ал жерде так жазылып көрсөтүлөт. Маалыматыңызга рахмат. Мен бүгүнкү темага байланыштуу буга чейин биздин дарекке келип түшкөн суроолор менен тааныштыра берейин. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, эгерде сиздерде дагы мына ошол темага байланыштуу укуктук суроолор болсо, бизге түз байланышка чыгып, же болбосо WhatsApp номерине SMS жөнөтүп, өз суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Биринчи суроо: саламатсыздарбы? Биздин коңшубуз балалуу болбой бала багып алган. Кийин ал баласы чоңоюп, аябай начар чыкты дейт. Атасы жол кырсыгынан каза болгон, энеси экөө жашачу, ортосунда көп чыр чыкчу. Жакында кызуу абалда келип, энеси менен уруша кетип, анын катуу соккусунан эне каза болду. Баласы камалды. Эми алардын үй мүлкү кимдерге калат? Же баласы түрмөдөн чыкса ошого берилеби? Бул жерде туугандары жок дейт. Башка улуттан болчу дейт. Бул жерде мындай талаш маселе бар. Эгерде кылмыш жасаса өзүнүн апасын мындай ошонун соккусу менен каза болду деп айтып жатабыз. Демек, бул жерде бул мурас алуучу баягы татыксыз мураскор деп коет. Татыксыз мураскор. Бул татыксыз мураскор катары табыш үчүн буну туугандары жазыш керек. Же болбосо бул жок дегенде ошол экинчи кезектеги мураскерлер арыз менен кайрылыш керек. Эмне үчүн? Аны татыксыз мураскер деп таап берүү жөнүндө. Сот буну татыксыз мураскер деп табат. Себеби дегенде бул өзүнүн ошол мурас калтыруучуну өз колу менен өлтүргөндүгү үчүн аны татыксыз мураскер деп табат. Эгерде аны эч ким арызданбаса, эгерде такыр эле биринчи кезектеги, экинчи кезектеги мураскерлер айтып жатасыз, тууган уругу жок, башка улуттан деп жатасыз. Анда бунун мураскери айыл өкмөтү болот. Ошол демек турак үй кайсыл шаарда болсо мэри ошол демек өзүнүн балансына, демек өзүнүн карамагына аны алыш керек. Ал эми ал мураскерди татыксыз мураскер деп сот аркылуу табыш керек. Эгерде эч ким мындай арыз менен кайрылбаса, ал түрмөдөн чыккандан кийин ошол үйдүн ээси болуп калат. Кийинки суроо: ата-энесин картайганда карабай таштап кеткен балдар үчүн мыйзамда жоопкерчилик каралганбы? Кичинесинде багып чоңойтуп койсо, ишке жарабай калган учурунда кароосуз калгандар бар дейт. Мына ошондой улгайган адамдардын укуктары кандай корголот? Бул жерде жарандык тартипте каралат бул иш. Жарандык тартипте балдарды мындай азыр алимент сыяктуу каражат, ошол каарыган, улгайган ата-энесин багуу боюнча атайын сот милдеттеме чыгарып берет. Бир айда канча сомдук каражат жетет? Ошол каражатты сот аркылуу балдары ата-энесине, улгайган ата-энесине төлөп берүүгө милдеттүү болот. Баса белгилеп айтып кетейин, эгерде ата-энеси улгайган кезде ооруп, өлүм алдында жатса, аны карабай кетип калса, бул кылмыш.
Кыргыз Республикасынын жазык кодексинде ар бир беренесинде аракет жана аракетсиздик деп көрсөтүлөт. Аракет бул кол менен жасаган кылмыш, аракетсиздик көрүп туруп аны жардам бербей кетип калуу бул аракетсиздик деп таанылат. Жаран бир кылмыш жасап жаткан жаранды көрүп калды. Ага жардам бербей басып кетсең, бул аракетсиздик. Бул аракет жасагандай эле кылмыш катары таанылат. Ошондуктан өлүм алдында жаткан адамга жардам бербей коюу бул кылмыш, аракетсиздик деп таанылат мыйзам боюнча. Азыр бизде түз байланышта суроо бар, кабыл алалы, сурооңузду айтыңыз. Сурооңузду айта берсеңиз болот. Саламатчылык. Бир байкем бар эле да, износ менен отурат да, 3-жаш менен. Анан ошо 3-жашта анан ошону эч кандай далили жок болуп атат да, эч кандай доказать эте албай атышат да. Мазут, экспертилер бар таптагы да. Сурооңуз түшүнүктүү. Бул жерде сиз айтып жаткан соттук медициналык экспертизанын корутундусуна сөзсүз баа берилет. Эгерде андан башка дагы толтура экспертизалар дайындалат. Алардын баардыгы мындай дайындалбаса, сиз айтып аткандай эч кандай бир дагы факт жок болсо, далил жок болсо, анда сот аны актайт. Сот актайт. Жалган доо койгон адамга карата кылмыш жоопкерчилиги каралат. Бирок сиз айтып жаткан учурду дагы мындай иш ичиндеги материалдар менен таанышып чыгыңыз. Ал жерде күбөлөр болушу мүмкүн. Ал жерде дагы башка мындай далилдер каралган болушу мүмкүн. Сиз жактоочуңуз менен тергөөнү эле карап отура бербей, жактоочу дагы өз алдынча мындай териштирүү жүргүзөт. Өз алдынча иликтөө жүргүзөт. Өз алдыңарча адвокат менен иликтөө жүргүзүп, анын ак экендигин далилдеп, соттон актагыла. Себеби жазык кодексинде так жазылып турат. Же күнөөлүү деп табылат, же акталат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Мен таксистмин дейт. Ош Бишкек каттамында жүргүнчү ташыйм. Кечээ бир кыз Бишкектен Ошко олтуруп акчасын үйүнөн берерин айтты. Түнү келип көчөдө күтүп турсам, үйүнөн аянычтуу кыйкырык чыкты. Чуркап кирсем, улгайган апасын токмоктоп жол кирен төлө деп жатыптыр. Пенсияңды кайда жумшадың деп тепкилеп салды дейт. Эненин укугун кантип коргоого болот деген суроо. Мындай зомбулукту көргөндө сөзсүз түрдө баягы мен жогоруда айтпадымбы? Аракетсиздик кылбаш керек. Сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына, милицияга кабар бериш керек. Милиция келип, ошол таяк жеген эненин соттук медициналык экспертизадан өткөрүп, ал жерде ошол сизден күбө катары түшүнүк кат алып, ошол кызына карата жоопкерчилик каралган. Бирок бүгүнкү күндө баардык эле иштер кылмыш жазык кодекси менен каралбайт. Бүгүнкү күндө жоруктар жөнүндө, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө дагы кодекс кабыл алынган. Бул 2 жылдан бери иштеп келе жатат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши жакынкы арада жаңы кылмыш жаза кодексин кабыл алып жатат. Эгерде алар кабыл ала турган болсо, бүгүнкү күндөгү аткаруудагы жазык кодекси, жоруктар кодекси экөө тең күчүн жоготуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси гана колдонулуп баштайт. Ошондо баардык мыйзамсыз аракеттер кылмыш болуп танылып, жорук деген түшүнүк мындай такыр алынып салынат. Кайрадан бизде байланыш бар. Суроого кезек берели. Айтыңыз. Износ боюнча суроо берип турат болду. Анан могу биздин адвокат деген кайра повторный экспертизага кызды жөнөттү да. Заключениясы действительно фантазия боюнча деген эме тияк сөздөр да. Эми азыр ошо сотко барганда кандай болот, ошол жөнүндө сизден информация алайын деп эле. Албетте баа берилет. Сот ага сөзсүз баа берет.
Мен дагы айтып жатам, кылмыш боюнча аракеттер башка дагы далилдер менен алынат. Сиз айтып жаткан экспертиза гана актабайт. Ал жерде башка мындай деп айтылат. Ар тараптуу, объективдүү, толук караш керек тергөө. Бир эле экспертизанын жыйынтыгы менен аны мындай кылмыш жасаган эмес деп аныктоо мүмкүн эмес. Балким ошол сиз айтып жаткан үчүнчү часть мындай квалификацияланып башка беренеге өткүшү мүмкүн. Же болбосо ошол эле берененин мындай жеңилдетилген биринчи бөлүмүнө которулушу мүмкүн. Эфирден сырткары дагы байланышка чыксаңыз, мүмкүн ошол иштердин баарын териштирүүлөрдү текшерип көрүп, сиздерге эфирден сырткары дагы кеңеш берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мен кийинки суроо менен улантып берейин. Менин балам Россияда ок атуучу курал менен кармалып, азыр убактылуу кармоочу жайда жатат. Өзү Кыргызстандын жараны болчу, куралды кайдан алып жүргөнүн бизге айтпайт. Биз эми Кыргызстанда туруп, ага кандай жардам бере алабыз? Жаза өтөө мөөнөтүн бул жака которуу жолдору барбы дейт. Эгерде кылмыш Россияда болгон болсо, бардык аракеттер, ага юридикалык баа берүү бул Россия Федерациясынын мыйзамдары менен жөнгө салынат. Демек, алардын мыйзамы менен жазык жоопкерчиликке тартылат. Бирок Кыргыз Республикасы менен Россиянын ортосунда келишим бар. Ал келишимге ылайык сиздин балаңызды жазаны өтөөсүн улантууну Кыргыз Республикасында өтөөсүн сурансаңыз болот. Бул боюнча эл аралык келишимдер менен иштеген Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасында атайын бөлүм иштейт. Бул бөлүмгө сиз расмий арыз менен кайрылыңыз. Сиздин арызыңызды окуп чыгып, алар ошол кайсыл жерде кылмыш жасаган болсо, кайсыл демек Россиянын кызмат адамдарына, демек алардын башкы прокуратурасына сунуш менен кат жолдошот. Алар эгерде өтө оор, өзгөчө оор, баягы мамлекетке чыккынчылык деген чоң оор кылмыштарды жасабаган болсо, анда жазасын өтөөсүн өткөрүп берет. Буну экстрадиция деп аталат. Экстрадициялоо жолу менен анын калган демек баягы кылмышын жазасын өтөөсү Кыргызстанда уланат. Рахмат. Азыр бизде дагы суроо бар кезекте. Түз байланышка кезекте берели. Сурооңузду айтып берсеңиз болот. Мен 5 балам бар болчу. 5 балам мен российский гражданмын. Аялым Өзбекстан граждан. 5 балама бирөө 3-чү класска, бирөө 2-чү класска башкалар окууга барбайт. Документ, менин документим жок келген, аялымдын документи жок, паспорт алган эмес. Вообще министрге, президентке 4 кат жолдодум. Ташиевке 2 кат жолдодум. Ушуга чейин документ ала албайт. Барбаган кирбеген жерим калбады. Кандай кылып ушуларды документтештирип окутсам болот? 5 балам кичинекей балдарым. Барбаган жерим калбады. Медиаларга бардым, бүт жерге барып, департаменттерге бардым. Мына аялым үчүн айласы кетип калып, эмне кылыш керек, ölүш керек деп өзүн өлтүргөнгө чейин барып атат. Ушуну кандай алсам болот? Эгерде жарандыгы жок боло турган болсо, башка мамлекеттин жараны боло турган болсо, жарандык алуу боюнча документ тапшырыңыз. Эгерде сиз Кыргызстан жаранымын деп айттыңыз, Кыргызстан жараны деп айтты. Кыргызстандын жараны болсоңуз, анда сиздин жубайыңызга демек жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жарандык берилет. Ал эми балдарыңыз боюнча билим алуусу болбой калды, мектепке албай атат деп жатасыз. Буну сиз ошол кайсыл жерде жашасаңыз, ошол жердеги жергиликтүү бийликке арыз бериңиз. Алар ар бир баланы окутууга мындай милдеттүү. Себеби жалпы билим берүү бул милдеттүү болуп саналат. Бардык Кыргызстандын бардык жарандары, жарандыгы жок жарандар, же болбосо башка мамлекеттен убактылуу келген жарандар билим алууга толук укугу бар. Ошондуктан муну жергиликтүү бийликке кайрылыңыз. Жергиликтүү деңгээлдеги маселелердин бардыгын бул жергиликтүү ошол демек бийлик чечет. Айылда болсоңуз, айыл өкмөткө кайрылыңыз. Ал жерде атайын социалдык бөлүм болот. Ошонун кызматкерлери барып, сиздин үй жайыңызды текшерип, бүгүнкү күнгө чейин эмне үчүн сиздин балдарыңыз билим албай жаткандыгын, эмне үчүн аларда эч кандай документи жок жүргөндүгүн, алардын баарысын текшерип, акт түзүп,
андан соң социалдык коргоо башкармалыгына жөнөтүп, ушул тартип менен сиздин баардык маселеңизди чечип алсаңыз болот. Болгону барбаш керек. Эшигин такылдатып барып, күндө бара бербей, расмий арыз менен кайрылыш керек. Жарандардын арыздаттанулары жөнүндө мыйзам бар. Сиздин ар бир арызыңызга алар жооп берүүгө милдеттүү. 14 күнүн ичинде, эгер иликтөө жүргүзсө, 1 айдын ичинде сизге жооп берет. Жооп бергенде ал жерге так көрсөтөт, эмне үчүн сизге бул документтер берилбей жаткандыгын, кайсыл документтерди сиз алып келишиңиз керек экендигин так даана көрсөтөт. Ошолорду алып барып бериңиз, иш кагаздарыңызды даярдап алыңыз. Азыр бизде дагы байланыш бар. Сурооңузду айтып берсеңиз болот. Алейкум. Bizde юридический bir sorularla benim baldarım, benim çoğunluktan baldarı, kızları fasoya alaydıktan fasoya alaydık basak biz bir deniz kılğanına göre oşuların altına bizim familiyamızda çıkan için tavarlarca bay kesimi bizge verildi de fasoyanın için aynı alsak olur şu an. Kimge kaybolsak bolsanda ızak bolot, bizim özümüzün hukukumuza istedik koyalım değil mi şu yurist? Мен сизге мындай жооп берейин. Жөлөк пул бул жакыр үй бүлөлөргө берилүүчү акча каражат. Анын атында фирма чыгып атса, сиз айтып аткандай анын атынан биз иш жүргүздүк деп айттыңыз. Анын атынан төлөнгөн салыгы, соцфонду чыгып атса, ага кантип жөлөк пул берет? Жөлөк пул текшерүүчүлөр анын бардык жагдайын, анын жашоо шартын текшерет. Анан кийин мен эгер ал үйдө 5 адам жашаса, анын кирешеси 5000 сомдон өтпөсө, ошол үй бүлөгө жөлөк пул берилет. Бул мамлекет тарабынан жардам. Анан сиз айткандай, анын шарты болуп турса, ага берилбейт. Аны үчүн сиз ошол фирманы андан алып салыңыз, аны актаңыз. Ошондон кийин гана ага берилип баштайт. Сиз кап болгонуңуз менен эртең буга тиги немени чыгара турган болсо жөлөк пулду. Анын да жоопкерчилиги бар да. Укук коргоо органдары, прокуратура көзөмөлдөөчү орган келип, силер тиги бай үй бүлөгө жөлөк пул берип атсыңар, кызмат абалыңардан пайдаланып атсыңар деп айтат да. Ошондуктан анын атында эч кандай ишкер катары мындай тастыктоочу документ болбош керек. Аны жабыңыздар, ал өзүнүн шартын далилдесин, андан соң берилет. Кайрадан бизде дагы түз байланыш бар. Мен неме суроо берейин дедим да, мен Нарын облусунан чалып жатам. Менин жолдошум экөөбүз ажырашып кеткен, ал экөөбүз ЗАГС болгон эмес, ЗАГС турбай койгон, балдарын өзүнүн фамилиясына албай койгон. Үйүмдү сатып алам деп, үйүмдү сатып алсаң сен анан мени неметесиң деп, ошол боюнча бербей койгон да фамилиясын. Анан эми алиментке неметейин десем, ошол акча керек болот экен да. Мен аталыгын таанытып андан кийин алимент дейт да. Анан ошол экиге мен эмне кылсам болот, ошондо кеңеш берип койсоңуздар жакшы болот эле, себеби сотко бере албай, немете албай деп отурам да, ошо эмне кыларымды билбей элечи. Мен сизге өчүп калды да суроо. Бул жерде мындай болот, эгерде сиз акча каражатыңыз жок, адвокат ала албай, сотко кайрыла албай жаткан болсоңуз, өзүңүздүн жашаган жерде, ошол жердин, ошол областта юстиция башкармалыгы деген болот. Юстиция башкармалыгына барып арыз бериңиз. Мага үй шартым оор болгондуктан, акча каражатым жок болгондуктан мага акысыз адвокат камсыз кылып бериңиз деп арыз менен кайрылыңыз. Ал жерде олтурган адис сиздин шартыңызды текшерет. Чын эле кирешеңиз жок боло турган болсо, сизге мамлекет тарабынан акысыз адвокат берилет. Ал адвокат сиздин бардык ошол алсак райондук сотто, облустук сотто катышкандыгы үчүн ага мамлекет акча төлөп берет сиздин атыңыздан. Ал адвокат аркылуу сиз сотко арыз берип, аталыкты аныктап, андан кийин алимент чыгарып, балдарыңызды каражат менен камсыз кылсаңыз болот. Тыңгыз мырза, кайрадан түз байланыштагы суроону кабыл алалы. Сурооңузду айта бериңиз. Бизнес менен отуруп эле анан азыр деген малот салып экспертиза баары токтолуп, адвокатым кайра паспортный экспертизага жөнөткөн да, өзүнчө.
Кечиресиз, сиз бул суроону бердиңиз окшойт. Энеси толмоо акчасы берип алат да кайра. Энеси. 161 статья 3 часть менен да. Энеси кайра толмоо акчасы берди да. Ошол кандай жооп бере алат? Тосмо арыз жазып бергенге бардыгынын укугу бар. Урушканга, кайра жарашканга бардыгынын укугу бар. Эгер тосмо арыз жазып берип атса, анда жакшы. Анда учурдан пайдаланыңыз. Аны баягы жеңилдетүүчү жагдай катары эске алып, сотто ошол баягы өзүңөрдүн тынышуу келишимиңерди көрсөтүңүздөр. Бул сиздердин пайдаңыздарга чечиле турган мындай тосмо арыз. Кийинки суроо WhatsApp аркылуу келген суроолордон окуп баштайын. Саламатсыздарбы? Менин байкем 17 жаштагы кызды зордогон деп камашты 15 жыл берген дейт. Жаза өтө мөөнөтү 15 жыл. Мунапыс байкеме дагы тийиши мүмкүнбү деген суроо. Мүмкүн, албетте мүмкүн. Бул баягы өзгөчө оор кылмыш. Алсак, бизде акыркы жолу чыккан мунапыста өзгөчө оор кылмыш жасаган кылмышкерлерге 4/1 бөлүмү алынып салынган. Жакында эгемендүүлүккө 30 жылдыгына карата мунапыс чыгат деп элдин баары күтүп турат. Эгер чыкса, бул колдонулушу мүмкүн. Азыр бизде дагы байланыш бар. Сурооңузду айта бериңиз. Байланыш үзүлгөндүгүнө байланыштуу. Кайрадан WhatsApp аркылуу суроого кезек берели. Менин балам 1 август күнү кечирээк аттан жыгылып, колун сындырып алган эле. Ооруканага алып барса, дарыгер жок деп, ошол жерде нөмөттө турган дарыгерди чакырышты. Ал дарыгер мас абалда келип, балама укол берип кетти дейт. Эртеси 10-до операция жасайм деп дейт. Эртеси операция жасады. Кече башка врачка көрсөтсөк, рентгенге тартып 2 айдан бери колу бүтпөптүр. Эртең кайрадан башка дарыгер операция жасай турган болду дейт. Кызмат учурунда мас абалында келген дарыгерге кандай жоопкерчилик каралган деген. Ар бир аракетти өз ордунда аткарыш керек да. Азыр сиз анын 2 ай өтүп кеткендиги, 2 ай өткөндөн кийин анын мас абалда келгендигин тастыктай албайсыз. Ошондуктан ошол күнү мас болуп келген учурда сиз алардын ишеним телефондору болот. Саламаттык сактоо кызматкерлеринин ички тартиби бар. Ошого ылайык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Жогорку турган башкы врачка токтоосуз кабар бериш керек болчу. Алар жумуш учурунда мас абалында жүргөндүгүн медициналык тастыкташ керек болчу. Анын чын эле мас абалында жүргөндүгү боюнча. Алайлы автоунаа ичип бараткандарды жол ГАИ кызматкерлери, МАИ кызматкерлери кармап, ошол эле күнү барып медициналык экспертизадан өткөрүшөт. Ал мас абалындабы же соо абалындабы. Ошондой эле ошол эле күнү бул сиз айтып жаткан врачты өткөрүш керек болчу. Эгерде мас абалында чындыгында жумуш учурунда жүргөн болсо, бул токтоосуз жумуштан алынат. Бул эмгек кодекси менен жөнгө салынат. Ал эми балаңыздын колу бүтпөй атканы боюнча. Бул ошол учурдагы жасаган врач туура эмес жасаган болсо, кайрадан дагы операция жасалып жаткан болсо, анда сиз арыз бериңиз. Эмне үчүн мурда туура жасалды, туура эмес? Атайын бир топ врачтардан турган комиссия бар. Алар бул туура же туура эмес деген өзүнүн корутундусун, тыянагын чыгарат. Андан соң ал кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Бул боюнча сиз көзөмөлдөөчү прокурор органына кайрылсаңыз болот, прокуратурага. Өзүңүз ошол кайсыл райондо демек ооруган болсо, кайсыл ооруканага демек кайрылган болсоңор, ошол жерге кайрылыңыздар. Алар атайын ошол врачтардан түзүлгөн комиссияга атайын тапшырма берип, алар бул боюнча иликтөө жүргүзүп, биринчи операция менен кийинки операциянын ортосунда эмне үчүн анын колу бүтпөдү, ал туура жасалдыбы, туура эмес жасалбадыбы, ага булар атайын баа берип, өздөрүнүн корутуусун чыгарат. Бул тиги кылмыш жоопкерчилигине тартууга ошол негиз болот. Рахмат, кайрадан түзү байланыштагы суроону кабыл алалы. Сурооңузду айта бериңиз.
саламатчылык. Мен суроом жөнүндөгүчө. Мен үч башта жер алганда ошонун көп китеби бар, көп китебинин сурообу бүттү деп, кайрадан мен немеге тиги жөнөткөндө ошо мекемеге бар жазып, бар неме кылып конкурстан өтүп, жанагы неме менен. Анан баардыгы бүткөн, протокол бар түзүлгөн, келишим түзүлгөн. Ошону мен ал документтен барып бүтүрүп туруп, госрегистрге жөнөткөндө райондук госрегистрге бардым, мамлекеттик каттоого. Алар мени кайрадан ошо документ берген жердин жетекчисин алып немеге нотариустан килгат бериш керек дейт. Действительно ушул деген килгат бериш керек. А менин колумда бүт баардыгы бар, жанагындай немелер бүт. Тигин чектиндери бар. Начальник директор, ошол директор, мекеменин директору кол койгон. Анан мен кыракка ошо немеден өзүнөн мессенджерден нотариустан алып, дайрес. Анан баздан болбойбу, обязательно тиги барыш керекпи неме? Түшүнүктүү. Сурооңуз түшүнүктүү. Ал жетекчи дегениңиз мен түшүнүп турам, бул айыл өкмөт. Себеби аны баягы ачык аукцион өткөрүп, сиздин тиги үлүш жериңиз, эми көк китепти жазасыз, бул айыл чарба багытындагы жерлерге бериле турган китеп. Сиз кайрадан аукциондон аны утуп, сизге көп жылдык ижарага берилди. Ошол ижаранын сиз айтып жаткан протокол, ал жердеги токтом, ал буйрук мөөрү коюлуп, колу коюлган болсо, ал каттоо кызматы, кадастр мекемеси аны аткарууга милдеттүү. Эч кайсыл мекеменин жетекчиси же болбосо айыл өкмөт келип нотариус аркылуу тил кат жазып бербейт. Бул акылга сыйбаган көрүнүш. Ошондуктан сиз кайрадан барып арыз менен кайрылып коюңуз. Эгерде ал сизге мындай кабыл албаса, анда укук коргоо органдарына арыз бериңиз. Эмне себептен албай жаткандыгын сизге түшүндүрүш керек. Ал эми бул тилкат жазып берсин, нотариус аркылуу жазып берсин деген талап бул туура эмес. Кийинки суроо: биздин ишкананын жетекчиси коррупцияга шектелип кармалды, бирок аны менен чогуу акча жеген башка кызматкерлер иштеп жатышат. Биз айтсак факты керектешти. 5 адам коррупцияга аралашып, 1 адам камалып кете береби? Коррупцияга шарт түзүп, жетекчиликке ташып тургандарга дагы жаза барбы дейт. Коррупция болгон бул системалык коррупция, бул баягы жалгыз адам кыла албайт. Сөзсүз түрдө ал жерде сиз айткандай бир нече адамдар болгон болушу мүмкүн. Бирок бул тергөөнүн жүрүшүнө байланыштуу болот. Аны далилдеш керек. Аны далилдей турган кайсыл орган алсак, бул коррупцияны мамлекеттин атынан прокурор гана көзөмөл жүргүзөт. Себеби бул учурда жабырлануучу жарандар боло албайт. Буну мамлекет гана жабырлануучу катары эсептелинет. Себеби мамлекетке тиги кандай дейбиз, чыгым келди. Чыгым мамлекетке келди. Ошондуктан эгерде сиздин колуңузда кандайдыр бир факт бар болсо, бир ошолор ташып жүргөндүгү боюнча же болбосо сиздин бир күмөндөрүңүз боло турган болсо, сиз сөзсүз түрдө аны жашырбай айтыңыз. Бүгүнкү күндө тергөөдө сиздин көрсөтмөңүздү, сизди көрсөтпөй, керек болсо сиздин үнүңүздү дагы өзгөртүп туруп, ала турган мындай күбө катары каттай турган мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө жүгүртүлүп жүргөн жазык кодексинде ал бар, жазык процесстик кодексинде. Сизди демек үнүңүздү өзгөртүп, сиздин жүзүңүздү керек болсо тосуп, сизди камерага, сизди аны менен беттештирбей туруп, сиз ага көрсөтмө бере аласыз. Сиздин коопсуздугуңуз сакталат. Акыркы суроону окуй кетейин. Мен өткөн жылы унаа менен бирөөнү уруп кетип, ал адам каза болгон. Үстүмдөн иш козголуп, бирок мени үй камагына чыгарган. Жаза өтөө мөөнөтүм бүтсө, менин соттолгондугум тууралуу маалымат алынабы же базада калабы дейт. Анткени азыр жумушка орношуу маселеси жаралып жатат. Эми бул атайын жасалбаган кылмыш. Сиз автоунаа менен уруп кеткен болсоңуз, бул соттолгондугуңуз жөнүндө маалымат калат. Бул атайын
Ички иштер министрлигинин алдында атайын база бар. Ал жерде соттолгондор боюнча баардык маалыматтар ошол жерде сакталат. Сиздин маалыматыңыздагы соттолгондугуңуз жөнүндө маалымат ал жерден чыгат. Эскирүү мөөнөтү өткөндөн кийин дагы бул ошол жерде сакталат. Бирок мен баса белгилеп айтып коюшум керек, буну алдырып сот аркылуу алдырсаңыз болот. Эгерде мына жумушка кирип жатам деп атасыз. Эгерде мына жумушка кирүүдө сиздин бир кандайдыр бир тоскоолдуктар боло турган болсо, ал жерде соттолгон адамдарды жумушка албайт деген ошол критерийлер бар боло турган болсо, сиз сот аркылуу соттуулукту алдырып салыңыз. Соттуулук сиз кайра кылмыш жасап алгансыз. Сиз мындай байкабастыктан атайлап жасалган кылмышка кирбейт. Ошондуктан сотко арыз бериңиз, сот сиздин соттуулугуңузду алып салат. Андан соң жумушуңузду улантсаңыз болот. Албетте жосундун кылмыштуулугу жана жазалуулугу ошол жосун жасалган убакытта колдонулган мыйзам менен аныкталат. Ар бир адам мыйзам алдында өзү жасаган жосунга жараша жооп берет. Эскерте кетсем, бул багытта сиздердин суроолоруңуздарга юрист Мырзабеков Чаңгыз Авазович жооп берди. Студиябызга келип, жарандар муктаж болгон маселелерге жооп берип, юридикалык кызмат көрсөткөндүгүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угармандар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биздин өлкөдө сиздин укугуңуз жана эркиндигиңиз кол тийгиз экендигин унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.